Бүгүн биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов 31 май күнү кыргыз-өзбек чек арасында болгон жаңжал боюнча жогорку кеңеште маалымат берди. Отурум башталганда эле өкмөт өкүлдөрү маселени жабык кароону суранышты. Бирок айрым депутаттар буга каршы болуп, жок дегенде баштапкы маалыматты коомчулукка ачык берүү зарыл экенин жана Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Ариповдун Сох районунун жашоочулары менен болгон жолугушуусундагы сөздөрү боюнча да кыргыз өкмөтүнүн жообун ачык угуу керектигин билдиришти. Эске салсак, 31 май күнү Кыргызстандын Чечме айылы менен Өзбекстандын Сох районунун Чашма айылынын тургундарынын ортосунда булак талаштан улам катуу жаңжал чыккан. Тирешүүнүн эртеси эле күнү эки өлкөнүн өкмөт жетекчилери жолугушуп, анда эки тарап жагдайды жөнгө салуу боюнча биргелешкен чараларды көрүү, эскалацияга жол бербөө боюнча макулдашышкан. Эки тараптуу сүйлөшүүдөн кийин Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов Сох районунун тургундары менен жолугушуп, анда бир катар маселелер боюнча айткан. Социалдык тармактарга тарап жаткан видеого ылайык, ал кыргыз өкмөтүнүн өкүлдөрү менен Сохриштан жолун ачуу тууралуу сүйлөшкөнүн билдирүүдө. Бул коомчулукта бир катар кызуу талкууларды жаратып, маселе кечээ жогорку кеңеште да көтөрүлгөн болчу. Бул боюнча жалпы эле кыргыз эли туура эмес түшүнүүлөрдү кабыл алып атат да. Мына массалык маалымат каражаттарында бүт ушул видеолорду кандайдыр бир кишилер кайра крутить этип, элдин баягы түшүнүүгө туура эмес маалыматтарды жеткирип атат да. Ошон үчүн ошол жолугушууда болгон бизге коюлган талаптарды, биз аларга койгон талаптарды ачык эле бул жерде Кубатбек Алиш айтып койсоңуз, алардын вице-премьери мына өзүңүз да көрүп атсаңыз керек, жалпы элдик чогулушта туруп алып, Сох Рыштан жолуну ачып берет, кыска мөөнөттүн ичинде ачып берем деп сөз берди деп атат. Экинчиден, ошол былтыркы 30 августтагы ачылган посту 2 күнөн кийин жаап койгон үчүн бизден кечирим сурады деп атат. Өзүңүздүн оозуңуз менен айтып коюңузчу, ушу элге сиздин мынагы биздин элдин арасында жүргүзгөн, ошол жердеги берген маалыматыңыз ушул жерден да айтып койсоңуз, эл дагы мындай көңүлү тынчып калсын. 27 майда ОДКБнын алкагындагы СМИТ болду да, совещание министров иностранных дел. Ошол жерде министр иностранных дел России Лавров заявление кылган да, ошон үчүн ал маселелерди талкуулайбыз бизчи. Ошон үчүн министр иностранных дел да келсин бул жаккачы. Азыр тактайбыз. Мындай болуп калып атат да ал жердечи. Россия как правопреемник Советского Союза, алардагы данныйлары бар, карталары бар. Жакшы мындай майында айтып атат да, регуляция кылып берели, жардам берели депчи. Талкуулар көп болуп кетти да. Баарыбыз билебиз, мен деле как депутат, дипломатическим опытом работы мен айтып коеюн да, вопрос делимитация, демаркация бул эки мамлекеттин ичинде вопрос. Bizde межведомственный комиссия бар, по международному праву, по топографии, бун маселени чечебиз. Ну, биз дагы ОДКБнын мүчөбүз да, туурабы? ОДКБга шек келип атат. Они внутренне могут у себя решить деп репутациясы. Ошон үчүн мен ойлойм, министр Лавровдун айтканында эле жөөлүү жагы бар. Биз кыргыздар, тажиктер угуп койсок, эч бунун жаман жагы жок. Потому что биз азыр айтып коеюн, бул региональный вопрос бул деген. Только СНГ, СССР эмес, бердечи. Вопрос Центральной Азии касается да. Жыйынтыгында өкмөттүн өтүнүчү менен маселени жабык кароо сунушу добуш берүүгө коюлуп, ал жактырылды. Макул 72 каршы 1 бар 73 катталып 90 сунуш өттү, жабык өтөт. Биздин жолугушуубуздун негизги максаты анан кайра мурунку ошол жаңжал болгонго чейинки тынч жашоого алып келүү. Биз ал маселелердин бардыгын ошол эле күнү так чечтик деп айтамын. Экинчиси, азыркы айтылган, андан кийинки жолугушууда сүйлөшүлгөн маселелер боюнча мен массалык маалымат каражаттарына бердим, интервью катары. Кактустан карасаңыздар, ошол жерде турат, элдин баары окуду деп ойлойм. Негизинен чек ара маселеси баарыңыздар жакшы түшүнөсүздөр. Биз башка мамлекеттер менен сүйлөшүү үчүн дагы бизде ушул кароодо кээ бир маселелерди биз жабык иретинде караганыбыз туура эле болот экен деп ойлойм да. Ошон үчүн рахмат, анда жабык. Бирок буга карабастан айрым депутаттар Өзбекстандын премьер-министринин Сох районундагы жолугушуусундагы билдирүүлөрү боюнча кыргыз өкмөтү жообун ачык берүүсү керектигин билдиришти. Себеби маселе коомчулукта кызуу талкууланып жатат. Андыктан көп өтпөй биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов баштапкы маалыматты ачык берерин айтты. Суроо жооп талкуу болсо жабык эшик артында каралмай болду. Кубатбек Боронов алгач окуянын хронологиясына токтолуп, эки тараптан жаракат алгандар, материалдык чыгымдар боюнча айтып өттү. Чатактан кыргыз тараптан 25 адам ар кандай
деңгээлдеги жаракаттарды алса, 3 адам оор абалда ооруканада. Өзбекстан болсо 187 жараны жарадар болгонун кабарлады. 2 өзбек жаранынын үйү, 1 кыргыз жаранынын короосу өрттөнүп кеткен. Өкмөт жетекчилеринин жолугушуусунда эки тарап бир катар маселе боюнча сүйлөшө алышкан. Жолугушууда бир нече дагы маселелер талкууланды. Өзбекстан тарабынан бизге 3 маселе коюлду. Буга чейин дагы маалымат бердик. Мен бул жөнүндө дагы массалык маалымат каражаттарына дагы айттым. Биринчиси Риштан районундагы Кайтпас постун ачып берүү боюнча. Экинчиси жайыт маселесин. Үчүнчүсү токтолуу суу сактагычынан же болбосо ошол Сырдариядан суу вегетация периодунда суу алуу маселеси боюнча суранычтар айтылды. Кайтпас посту боюнча биз өзүбүздүн позициябызды билдирдик. Буну биз сөз түрдө сиздер менен чогуу иштеп, эки комиссиянын алкагында талкуулап карап берип, эгер мүмкүнчүлүк болсо, биз андан сырткары Евразиядын мүчөсүбүз. Кайсы бир жерден постторду же болбосо чек ара өтмөктөрүн ачууда биз сөз түрдө алардын сунуштары, мнениясын сөз түрдө биз эске алышыбыз керек деген ой менен биз ошондой сүйлөштүк. Эч кандай бүгүн эртең тез аранын ичинде ачып беребиз деген сөз болгон жок ал жерде. Экинчи жайыттар боюнча биз сүйлөшүп, эки областтын жетекчисине тапшырма берилди. Экөө сүйлөшүп туруп анан сунуштарын берсе, ошого карап биз өкмөттүк деңгээлде карап берели деген жоопту айттык. Алар да ошого макул болушту. Биз ошол Фергана областынын жетекчиси менен Баткен областынын жетекчиси өз ара ал боюнча сүйлөшмөк болушту. Негизинен ушул эки маселе, үчүнчү маселе боюнча суу алуу боюнча вегетация периодуна биз ал жерде мүмкүнчүлүккө жараша карап берели деп айттык. Андан сырткары быйылкы жылы экинчи жыл маловодье болуп суу аз чогулуп атат. Ошонун негизинде биз бүгүнкү күндө Казакстан тараптан электр энергиясын импорттоо боюнча иштерди жүргүзүп жатабыз деп биз аларга ошондой жооп бердик. Биз тараптан дагы эки маселе коюлду. Биринчиси буга чейинки чек ара боюнча иштеп жаткан эки мамлекеттин ортосундагы комиссиялардын ишин тездетүү маселеси. Макулдугун беришти. Андан кийин да сүйлөшүп 20-июнда Кудай буйруса биздин комиссиялар кайра жолугуп отурушмай болушту. Паритеттик негизде бул жолку отурум Өзбекстан тарапта болот. Ага макулдугун беришти, алар даярданышат. Ошондой эле биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов өзбек өкмөтүнүн башчысы Абдулла Ариповдун айткандары боюнча маалымат булактарында тарап жаткан сөздөрүнө да жооп берди. Белгилей кетсек, Өзбекстанга таандык Сох району Кыргызстандын аймагында жайгашкан анклав. 2013-жылы кыргыз-өзбек чек арасындагы жаңжалдан кийин Сох Риштан жолу жабылган болчу. Былтыр болсо кыска мөөнөткө ачылып кайра жабылган. Буга эки өлкөнүн соода режиминин эки башка болгону негиз болгон. Былтыркы жылы Кыргыз тарап макулдук берип, Кайтпас постун Риштандагы ачабыз деп кайра ачпай калганы боюнча өзүнүн пикирин айтты. Ал жерде биз тараптан да биз пикирибизди айттык. Кечирим суроо эмес, ал жерде ошол дипломаттык негизде биз ошондой маселе болуп калганына байланыштуу сожалеем деп, же болбосо өкүнүчтүү деп маселени айттык. Бул биринчиси. Экинчиси, ал жердеги ошол посттун ачылбай калган негизги маселеси биздин кээ бир ошол жетекчилердин, чиновниктердин шашылыш кабыл алып койгон негизинен биз Евразиядын алдындагы өзүбүздүн милдеттерин эсепке албастан айтып койгон маселенин негизинде ошондой туура эмес эки тараптын ортосунда маселе түзүлүп калды. Ошого байланыштуу ушундай маселе чыкты деп биз түшүндүрмө бердик. Ал эми Өзбекстандын премьер-министринин жакын арада Кайтпас постун ачабыз деген сөзүн менин түшүнүгүм боюнча ал киши ошол жерде түшүндүрүп атат. Биз Евразиядга мүчөлүккө бердик, өзүбүздүн заявкабызды. Ошонун негизинде Евразиядын мүчөсү катары бул посттордун баардыгы жакын арада алынат деп жолугушууда дагы айткан. Ал жерде элдин алдында да ошентип маалымат берди деп ойлойм. Белгилей кетүүчү нерсе, чырдын чыгышына себеп болгон Чечме булагы Кадамжайдын Бирлик айыл өкмөтүнүн аймагында жайгашкан. Аны кыргыз тараптан 1500 чамалуу айыл тургундары пайдаланса, агып чыккандан кийин өзбек тараптан Чашма айылынын 3000 чукул тургуну ичет экен. Эки тараптуу макулдашуудан кийин булак кайра эле чогуу чаран колдонулууда. Акмарал Сабатар, Самат Дөлөтахунов, НТС.